Арыстан алай болбойт. Биз экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Мына бардыгына тартып атат, өзү билет, жалганга чыгарбайттыр. Ат башыдан жээндери келип калды, жакшы балдар. Анан кийин барып келели деп мейли барсак, бир канча баракчаларды алдына жайып алган экен. Буну эмне десем, ушу Кудайдыңдан келген аяндар кимге келген? Алайлык бир аял бар экен, ошого келиптир. Каерде келиптир? О, бир дарактын түбүндө. Аялдарга, аял затына Алла Тааланын тарабынан аян келбейт, вахий келбейт. Эркектер келет. Ага башка жактан келип калган окшойт дедим. Бул туура эмес. Анан кийин жакшы бул айтты, бул мен Курандан акыйкат таппадым деди. Анан айттым, караңыз дедим. Сиз Куранны кайсы китепте окудуңуз деп эриниз турсуңуз деди. Ал жөн окотормосун эч түшүнбөйсүз деди. Мен көп эмес, бирок сизге жооп бере ала турган Курандан илимим бар. Сиз мага суроо бериңиз, любой суроону. Любой суроону бериңиз, мен сизге Курандан жооп берейин. Мен сизге суроо берейин, сиз мына китебиңизден жооп бериңиз. Кайра көп сүйлөп эле сөз бербейт да, айтты, жок, мындай болбойт. Адилеттүүлүк кылайлы, 5 мүнөт сиз сүйлөңүз, 5 мүнөт мен сүйлөйм. Сиз суроо бериңиз, мен жооп берейин, мен суроо берейин, сиз жооп бериң. Мындай кылайлы, адилеттүүлүк бер. Мына ушул жерде бул ким признавать этет мына бүткүл дүйнө? Куранды бүткүл дүйнө признавать этет. Христиандар дагы, еврейлер дагы, миллиард адам кылымга арткан Кудайдын китеби. Бул сиздин мына баракчаларыңыз Кудайдын китеби эмес? Же ушул жерде жазылып турат, мына кыямат жакын адамдар бузулат деген тете, ал жомок. Адамдын түйүлдүгү боюнча эмне дейт мына сиздин китебиңизде? Десем, жооп бере албай калган. Ал боюнча Куран жооп берет. Галактика боюнча эмне дейт китебиңизде? Пайгамбарлар боюнча эмне дейт китебиңизде? Чекеден айтып берейин. Мурас боюнча эмне дейт китебиңизде? Мен суроолорду берейин. Кыйла ооп калды. Ойлонуп калды. Таппай калды. Анан айттым, байке, сизди биз сыйлайбыз. Сизди укканбыз. Ажыга жиберген экен апасы, мечит курган экен. Эми ушундай болуп кетсеңиз эми жакшы болбойт дейм. Туура эмес дейм буну. Адамды адаштырып атасыз, адашып атасыз. Андай эмес да, кыйда бир сааттай. Бирок аялы кыздары бар экен, атай күйөт экен. Алар динди кармаган намаз окугандар эле экен. Ушу эми күйөсө да эми кандай болбосун ушу туура жолго салса экен деп атай чакырган үйүнө барганбыз. Бул көп жыл болуп калды. 2012 беле, 2011би, бир 10 жыл болуп кетти го дейм да. Анан ошентип кичине айтып сүйлөшүп дагы жолугабыз деп кийин анан жолукпай калдык. Мыналарга Арыстан алайга кадам таштабасын. Адашат. Имандан ажырайт. Кудай сактасын, ахирети күйүп кетет. Андай кылбасын анан. Тим более бул азыр эми өзү ушунча адашып эми Кудаймын деп чыгып ата тоба кылды эми.